Кылкандуу дан эгиндерди жыйноо быйыл Араван районунда жылдагыдан эрте башталды. Кайракы жерлерден өнүп чыккан дан эгиндерин жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Алсак Араван районунун Керметтоо айыл аймагында 400 гектарга жакын жерге кылкандуу дан эгиндери эгилген. Анын жарымынан көбү кайракы жер болгондуктан жергиликтүүлөр түшүмү мол болуп кубанып турган чагы. Анткени жамгырдын күчү менен өстүрүлгөн дан эгиндери жамгыр аз жааган учурда болбой калат дагы болчу дейт. Айыл өкмөтүнүн жалпы ушул буудай, арпа эгилчү жерлерде 390 гектар бар. Ошодон суулуу арасында, суулуулар менен чогусу 390 гектар жер бар. Ошону менен бирге азыр буудай орумдар 25 июндан башталды. Арпалар башталды, эми мына 4-5 күндөн бери буудай орум башталып калды. Азыр былтыркыга караганда быйыл 3-4 центнерден көбүрөөк алынып атат. Былтыр 15 центнерден болсо, быйыл 18-20 центнерге чейин түшүм алынып атат. Учурда бир эле Араван районунда эмес, Өзгөн жана Ноокат райондорунда кылкандуу дан эгиндерин ооруп жыйноо иштери жүрүп жатат. Анын 3төн 1 бөлүгү аяктап калган. Бул арада мамлекет тарабынан дагы дыйкандарга колдоо көрсөтүп, күйүүчү, майлоочу майларды өз басынан 8 сомго арзан берүүдө. Июнь айынын 15-теринде 20-ларда башталган. Араван району июль айынын 20-ларына Кудай буйрса бүтөт Араван району. Калган райондорубуздун Ноокат, Кара суу, Өзгөн райондорубуз дагы ошол июль айына жакындап барат. Тоолуу аймактарыбыз ушул август айына чейин созулат. Дыйкандарга колдоо бул ушул кабинет министринин токтомунун негизинде айыл чарба министринин менен биргеликте биздин областтагы дыйкан фермерлерге арзан баада күйүүчү майлар менен камсыздалган. Бул биздин Ош область боюнча 551 000 литр каралган болсо, бүгүнкү күндө 380 000 литри алып дыйкандар иштетти. Арзан баада. Бүгүнкү күндө сатылып аткан баадан ошол 8 сом, 10 сом арзанга. Ош облусу боюнча 40 519 гектар жерге кылкандуу дан эгиндери эгилген. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл дан эгиндери аз эгилген. Алтынай Урматбек кызы, Айымкан Исрали кызы, Нурдөлөт Аматов, Ынтымак, Ош облусу.